драмалык театрынын ичи бул күнү өзгөчө шанга бөлөндү. Аймактардан келген делегаттар майрамдагыдай маанай менен келишип, ар бири алфавиттик негизде түзүлгөн столдон каттоодон өтүп, колдоруна Өнүгүү прогресс саясий партиясынын 2 жыл аралыгындагы аткарылган иштери камтылган видео тасма, атайын күндөлүк программа жана газета салынган баштыктарды алып, көкүрөктөрүнө төш белгилерди тагынып, экинчи кабатка көтөрүлүп, аймактардан келген партиялаштары менен бир туугандай амандашып, партиянын съезди менен бири-бирин куттуктап жатышты. Ал эми партия төрагасы Бакыт Төрөбаев сырттан келгендерди босогодон күтүп алып, ар бири менен ал жай сурашып, сүрөткө түшүп, маанайы көтөрүңкү болду. Ал эми экинчи кабатта жасалган иштер жана партиянын тарыхы камтылган көргөзмө да уюштурулган. Съезд 300 залдын ичи болсо, жогорку деңгээлде жасалган. Кыргызстандагы партиялардын ичинен биринчилерден болуп Бакыт Төрөбаевдин демилгеси менен Өнүгүү прогресс партиясы 36 делегатка 3 катар тизилген президиумдан орун берди. Ал эми партиянын атрибуттары иш-чаранын маанилүүлүгүн далилдеп турду. Кошумчалай кетсек, саат 11-ге белгиленген съезд 10:30 эле башталды. Анткени делегаттар эртелеп келип, бир дагы бош орундук калган эмес. Съезд расмий мамлекеттик гимн менен ачылды. Сөз эмес, иш менен өз атын тааныта алган партиянын бул съездине кулак төшөгөнү партиялаштар эле эмес, массалык маалымат каражаттарынын жоонтугу да келишти. Бакыт Төрөбаев аймактарда партиялаштарынын жалындуу сөзүнөн соң өлкөдөгү абал жана өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан факторлорго кенен токтолду. 35 мүнөткө созулган докладта саясат, экономикадан баштап тил маселесине чейинки кемчиликтерди көзгө сая айтты. Биз элге үмүт берген партиябыз. Эгер ар бир жаран коомдо өз ордун туура тапкан болсо, анын сиңирген эмгеги адилеттүү бааланса, бул чоң бакыт. Сөзүн улаган партия төрагасы партиянын алдында турган максаттары, талаптарына токтолду. Бул биринчи кезекте коррупцияга каршы күрөш. Айтымында паракорчулук жөнөкөй адамдардын өнүгүүсүнө балта чаап жатат. Мисалы, адилеттүү чечим үчүн сотторго акча берип, ошол чечимге сүйүнүп жүргөндөрүбүз факт деди. Ошондуктан партиялаштарды мындай көрүнүштөргө кайдыгер карабай, мыйзамдын чегинде, арыздын негизинде үнүңүздөрдү коомчулукка угузуп турушуңар абзел деп кайрылды. Мындан сырткары Бакыт Төрөбаев инвестицияны жандандыруу багытына токтолду. Көрүп жатабыз, биздин айрым бизнесмендерибиз башка өлкөлөргө ишканаларды куруп жатат. Сырттан карыз алып жүрө бербестен, биздин ички инвестициялардын баарын региондорду өнүктүрүүгө жумшоого тийишпиз. Аймактардагы элибиздин 74%-ын пикири боюнча эң биринчи орунда турган көйгөйү бул жумушсуздук. А Баткен область боюнча 85%-га көрсөткүч болду. Биз өзүбүздүн жарандарыбызды чет мамлекеттерге айласыздан кетирип жатабыз. Мамлекеттик миграция саясатынын жоктугунан Кыргызстан арзан жумуш күчүнүн поставщиги болуп калды, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле ал приватизация аркылуу шулундардын менчигине өткөн, тонолгон, токтоп калган ишканалар боюнча сөз учугун улап, биз мындан ары дагы Кыргызстандын аймагында машина куруу, тамак аш өндүрүү, тигүү фабрикаларын, кен байлыктарынан чыккан чийки заттарды кайрадан иштетчү ишканаларды ачып, кампаларды уюштурабыз деген максаттары туурасында ой бөлүштү. Ошондо жумуш ордун берүү менен канчалаган кыз-жигиттер жумуш ордуна ээ болуп, миңдеген миграция агымдарын токтото аларыбызды эске салды. Россиянын кара тизмедеги кыргызстандык 100 миңге жакын жарандарыбыз бар. Алар да жумушсуз. Ага кошумча Дордой жана Мадина базарларындагы жумушчулар менен ишкерлер эртең жумушсуз көчөдө калса, эмне болот? Ушул базарлардын ишкерлери бай адамдар. Биз аларды мал чарбасына, дыйканчылыкка жана кайра иштетүү ишканаларына инвестиция жумшоого чакырабыз. Бул боюнча да биздин сунуштарыбыз бар. Бүгүнкү күндө энергиянын дефицити 1,6 миллиард киловатт саатка жетти деп коңгуроо каккан партиянын төрагасы дефицитти жоюп, тарифтик башаламандыкты иреттөө үчүн энергетиканы бир системага айландырып, мурунку Кыргыз Энерго Холдинг мамлекеттик мекемесин кайра жаратуу керек экендигин айтты. Анткени электроэнергиянын тарифи ачык айкын болбой, эл электроэнергиянын чыныгы наркын билбейт. Анткени ал жерде коррупция бар. Айтымына 1-2 гана суу сактагыч менен чектелбей, жалпы чакан кестерди куруу стратегиясын иштеп чыгуу зарыл. Сиздерге жакшы белгилүү болгондой, өткөн жылдарда суунун тартыштыгынан
Дыйкандарыбыз далай зыянга учурады. Министрлер жан тилеп Кудайга сыйынып калышты. Уят эле иш болду, урматтуу делегаттар. Суу бул товар экендигин өзүбүз дагы, кошуналарыбыз да туура түшүнүү керек. Андыктан товар үчүн төлөш керек. Кыргызстандын фермери суу үчүн төлөйт, а биз чет мамлекетке алтындан кымбат сууну бекер берип жатабыз. Бул туура эмес деп эсептейм, урматтуу делегаттар. Туризм ишмердигин өнүктүрүү үчүн туристтик сезонду 12 айга узартуу сунушу айтылды. Мунун алкагында медициналык санаторийлерди куруу аркылуу 50 000 адамды медициналык туристтик багытта жайгаштырууга болору белгиленди. Ысык көлдүн тышкары дагы канчалаган кооз жерлер, тоо көлдөр, булактар бар. Аларды натыйжалуу пайдалансак, биз медициналык туризм мекени болот элек деп Төрөбаев баса белгиледи. Башка өлкөлөр 15 жыл эмгек сарп кылып, акыры жемишин көрүп жатышса, биздин шартта 5-7 жылда гана керектелет. Натыйжада жылына түшкөн киреше 500 миллион АКШ долларына жеткирүүгө кенен мүмкүнчүлүк бар. Эми тил маселесине кайрылуу менен энетилибиз. Кыргызстанда мамлекеттик тил катарында өзүнүн тарыхый ролун ээлеши, өлкөдөгү бардык улуттар үчүн керектүү нерсе. Аны баарыбыз колдоп, өркүндөтүп, тийиштүү шарттарды түзөлү деп сунушун киргизди. Дүйнөдөгү ар бир тил бул ар бир улуттун маданиятынын ачкычы. Ошол ачкычты эл жүрөгүнүн элчиси катары кабыл алалы. Партия Бишкек шаары боюнча программаларды түзүп, шаардыктардын көйгөйлөрүн изилдеп чыккан. Натыйжада биринчи орунда акыр чекир, таш-сандылар, экинчиден баалардын өсүшү, андан кийин жолдор менен катар коопсуздук маселеси айтылган. Мындан улам жарык шаар, таза шаар, азык-түлүк жарманкеси долбоорлору жазылып, ал өз ишин баштады. Ушундай эле программаны республиканын башка шаарларына да сунуштап жатышат. Бакыт Төрөбаев конституция маселесин атайын сөзүн аягына коюп, башкаруунун кандай гана формасы болбосун, бийлик эл үчүн абийирдүүлүк менен кызмат кылса, ал туура бийлик деди. Баш мыйзамды 8 жолу өзгөрттүк. Эми 9-чу жолу өзгөртөбүз деген саясатчыларыбыз бар. Бирок мен суроо берет элем. Андан элдин турмушу жакшы жагына өзгөрдүбү? 8 жолу конституцияны өзгөрдүк. Эл жөнүндө бир дагы сөз жок. Болгону премьер-министрдин, соттордун, президенттин ыйгарым укуктары жөнүндө гана айтылат. Ал эми бийликтин ээси болуучу эл дагы эле четте калууда. Партия жаштыгына карабай жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунда биринчи эле катышканда 1, 2, 3 орундарга ээ болгон. Өзүнүн шайлоочулары бар. Сурамжылоо көрсөткөндөй эл ишенимге ээ болуп, башка партиялардын тарапташтары Өнүгүү Прогресс партиясына өтүп кетүүдө. Эң башкысы партияда аракетчил, иштерман жана прогрессивдүү адамдардын чогулганы. Учурда Өнүгүү Прогресс партиясынын эл арасында кадыр баркы жогорулап, абройлуу болуп баштаганын көргөн башка партиялар парламенттик шайлоого кошулуп баруу сунуштары менен келип жатышат. Бирок биригүүдө эл кызыкчылыгы башка орунда турат. Биз эгерде партиялар өзүнүн кызыкчылыктары үчүн, өзүнүн бизнестерин коргоо үчүн алар партиялар менен бирикпейбиз. Кур сөз менен чыгып, элди алдап, парламентке баруу менен максаты менен чыкса, анда ушул партиялар менен барбайбыз. Биз кайсы партиялар менен бирикебиз? Биз ушул Кыргызстанды өнүктүрөлүк, биздин жөнөкөй жарандарыбыздын жашоо турмушун оңдойлук деген партиялар менен биригебиз. Албетте, кара пиар менен партияны ары бери чайкоого аракеттер болот. Анткени күчтүү атандаш катары таанылып калды. Мунун баары табигый нерсе экенин айткан Бакыт Төрөбаев партиянын идеалдарын туу тутуп жаткан партиялаштарына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле азыркы парламентте олтурушкан менин коллегаларым дагы 5 жыл мурун сиздер сыяктуу өз партияларынын съездеринде олтурушкан. Ал эми сиздер алардан эч кандай кем эмессиңер деп дем күч берди. Мен Кыргызстандын өнүгүүсүнө ишенем. Баарыбыз чогуу бүткүл күч аракетибизди өнүгүүгө жумшайлык. Урматтуу партиялаштар, биз сиздер менен чогуу өнүгөбүз, чогуу жеңишке жетебиз. Чоң рахмат сиздерге.